Арбасын ару кыргызым, бар болуңуздар. Кыйкырыгы кырашпай, үн кыскарган тар заман. Кылган ишиң бүтпөстөн, күн кыскарган тар заман. Тар заман. Zaman tarбы же адамдын жан дүйнөсү тарбы. Zaman өзүнүн ордундабы же адам өзүнүн ордунан адаштыбы. Мына ушулар тууралуу кеп кылмакпыз. Бүгүн бизде мейманда Арузат аял коомдук бирикмесинин төрайымы, Арузат эл куту партиясынын лидери Алмакан Бекова эжекебиз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыз. Бар болуңуз. Мына ушундай көйгөй шаарыбызда, Бишкек шаарыбызда кайсы жеринде барбаңыздар митинг, пикет. Бир жерде БШКнын алдында отурушат, бир жерде МВДнын астында отурушат, дагы бир жерде аялдар айыл өкмөтүн басып алыптыр. Дегеле бардык жерде ушулардын бардыгына кандайдыр бир деңгээлде аялдардын өзүнүн чоң орду бар сыяктуу. Илгертеден баягы обон башталгандан бери аялдар өзүнүн ордун жоготкон сыңары. Обондордун кылган өзүнүн иштеп аткан жанагы иштери элибизге, көпчүлүк аялдарга бул мода сыяктуу болуп калды. Адат сыяктуу болуп калды. Кайда баратабыз, эжеке? Мен да ушул боюнча көп ойлонуп, ошон үчүн мен баягы аял оңолмоюнча коом оңолбойт деп, анан ошон үчүн Арузат аял деген коомдук бирикмени түптөгөнмүн. Бул коомдук бирикмени түптөгөндөн кийин аял жакшы, эр жакшы, кызды 40 үйдөн тыюу, ойду ортого салайлы, туура жолду тандайлы, бакыт кайда жашынган деген көп түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. 7 областтын райондорго, айыл өкмөттөргө чейин бардык да. Анан кийин ошол биздин Арузат аял коомдук бирикмеге мүчө болгондор, энелер мектебине катышкандар кийинки күндөрү өздөрүнүн ордун таап, жумушу жоктор бир эле биздин аялдарга бир кичинекей бир жолду көрсөтүп койсоң өздөрү эптеп кетишет экен да. Көбүнчө биздин мамлекетибизде ушул иш орундары жок, бекерчилик, жетишпеген оокат. Анан кийин биздин эркектерибиз да кийинки күндөрү мындай бүт бардык мүмкүнчүлүктү дейинби, бийликти дейинби, баарын аялдарга берип койду да. Мурун мисалы эркек киши эшиктен иштеп таап келет эле. Бала үйдө, аял бала төрөп, үйдө бала чакасы менен ошо балдар тарбиялап отурчу. Ошондо мисалы биздин аталарыбыз 1 сом тапса дагы, 10 сом тапса дагы береке болор эле. Мен ушул сөздү көп жерден уктум. Аялдын миллиондоп тапканына караганда эркектин 2 сомуна арзыбайт депчи. Себеби аялдыкына караганда эркектердин тапкандары бул берекелүү дейт. Анан антейин десең биздин өлкөбүздө чын эле баягы эркектерге жумуш жок. Анан кийин баягы жумуш таппай, биздин аялдар болсо көчөгө чыгып, баягы бир жерден бир жүк алып, экинчи жерге алып барып сатып, иши кылып, мына ушинтип көп жактарга чыгып, бала чакасын, бир туугандарын, күйөөсүн, эли журтун багып, анан ошонун дагы биздин аялдар акча тапканга мындай жөндөмдүү болуп, анан кийин мен деген эго сезим иштерине кирип кетти да. Мен сени багып атам, мен иштеп атам, мен таап атам деп, баягы биздин күчтүү эркектерибизди дагы күчсүз кылып, духун өлтүрүп, басмырлап, ушундай бир
бардык күнөөнү мен мисалы аялдардан көрөм да, мен өзүмдөн көрөм. Мына мисалы биздин энелердин ар бир тилеги Кудай Таалам берет экен да. Бекеринин 5 эненин таманында деп айткан эмес экен. Биз ошол кийинки күндөрү баягы Кудайдан жакшы нерсени тилегенди деле унутуп калдыкпы деп ойлойм да. Анан сиз азыр айтып кеттиңиз, заман бузулду депчи. Заман бузулган жок. Заман ордунда эле турат. Адамдардын пейилдери бузулду. Биз негизи ата бабаларыбыз кагазга жазып калтырган эмес экен да, мыйзамдардычы. Каада салт, үрп адат, ырым-жырым мына ушулар менен калтырып кеткен экен. Кийинки күндөрдү биз ошолорду унутуп баратабыз. Ошолорду эсибизден чыгарып салдык. Мүмкүн ошон үчүн да Кудай Таалам биздин ата бабалардын арбактары бизди жазалап аткандыр. Биз кайрадан ушул өзүбүз кыргыздар, кыргыз экенибизди таанып, өзүбүздүн ошол каада салт, үрп адат, ырым-жырымдарга кайтышыбыз керектир бүгүнкү күнү. Мен ойлогонум мына ошол болуп атат. Анан мына көчөгө чыккан аялдар жөнүндө айтып атпайсызбы? Анан эми бул көчөгө чыккан аялдардын бардыгын эле мен акылынан азган, же өзүн таппай калды дегенден алысмын. Ал жерде билимдүү, илимдүү, жакшы кызматтарда иштеп жүргөн, биз баягы сыймыктанган, биз мактанган эжелерибиз дагы жүрөт арасында, кыздарыбыз дегендей. Анан кийин мен ойлоп калдым, бул ошол көрө каттын азабыго депчи. Мына мисалы кече ошол айыл өкмөттө, пригородныйда өздөрүн өзүбүз өрттөйбүз деген аялдар 170-тен ашыптыр да. Кредит алыптыр. Жалгыз баласы бар экен. Анан ошол жалгыз баласы мына пандемияда иштебей, иш жакка чыкпай отуруп калышыптыр. Анан залогко үйүн койгон. Анан ошентип бул үйүн алдырганбы, алдырып атканбы, анан баягы бала чакасын көрүп, каарыган энесин көрүп, анан баягы үйүн тарттырып аткан бала өзүн өзү асып өлүп алыптыр. Анан эми жалгыз баласынан ажыраган ошол эне ошол жерде 1 литр бензинди куюп алып, колуна кармап, ушунан көрө өлүп эле калайынчы деп атат да. Анан ошол жерде турган аялдардын бардыгы жыргаганына барган жок. Же болбосо керт башы үчүн барган жок. Ошол жерден дагы 1-2 аялды көрдүм, алардын кредити деле жок. Кредит деле албаптыр. Ошол өрттөнүп өлөбүз деген аялдардын ичиндечи. Алар ошол элдин, өзүнүн айылындагыларды, өзүнүн кошуналарды, мына биздин өлкөбүздө болуп жаткан кымбатчылыкты көрүп, зээни кейип, чыдабай, анан ушул азапты тарткандан көрө, андан көрө ушул же бийлик эсине келсин. Мына бул кредиттин 30%, 40%, 50% төлөшөт экен. Анан ушул проценттин же азайтсын деген немелери менен чыгышыптыр да буларчы. А бирок алар төлөбөйбүз кредитти. Кредитти жоюп бергиле деп аткан жери жок. Процентин азайтып бергиле деп атат. Анан сотторду жакшылап карап бериңиздер деп атат. Калыс чечип берсин деп атат. Алардын талабы ошондой болуп атат. А бирок буларды мен ойлоп атам, бирөө заказ кылып, тапшырма берип чыккан жок. Булар чын эле өздөрү күйгөнүнөн, жаны кашайып, эмне кылар айласын таппаганынан чыкты бул энелерчи. Бул энелер дагы туура түшүнсө болот. А бирок арасында бар. Андан башка жактарда мына мисалы бүгүнкү күнү баягы Американын же дагы башка бир жактардын акчаларына азгырылган биздин кыздарыбыз, энелерибиз, эжелерибиз, сиңдилерибиз болуп атат. Мына ошолор көбүнчө ошол жактагылардын тапшырмасын аткарып атышат деп мен айта алам. Себеби дегенде мына Айзада деген кызды жөн эле бетине тутуп алышып, МВДнын алдына барып кыйкырып атат, министр кетсин деп атат. Анан дагы эмнелер гана деп атат. Ага чейин деле канчалаган кыздарыбыз өлдү да. Канчалаган биздин
аялдарыбыз запкы тартты да. Эмне үчүн ошол учурларда чыккан жок? Эмне үчүн ошол учурларда ушинтип кыйкыра алышкан жок? Андан жаман нерселер болду го. Анан буну мен ачык айкын эле ошол баягы өздөрү алып жеп иштете берген акчаларын акташ үчүн анан булар кыйкырып чыгып атат. Эң өкүнүчтүүсү ошол чет жактагы баягы ырдап баягы эмне эмелер Роза Отунбаева мырктар деди беле бир чыккан биздин айылдын кыздарын баягы бир жаман нерселерди айтыпчы. Мисалы мына ошол аял ошол сөз айтыштын кереги жок эле. Мына ошого окшогон аялдар ошого окшогон эмпонун акчасын алып, ошону менен байып, ошону менен бутуна туруп, ошого илешип алгандар мына бүгүнкү күнү биздин таптатынакай кыздарыбызды, биздин таптатынакай балдарыбызды жолдон чыгарып атпайбы? Мына ушул өзүңүз элестетип көрүңүз. Биздин ата бабаларыбызда ушундай салт бар беле, кыз менен кыз үйлөнүп, бала менен бала үйлөнүп, ушуга жол бериштин бизге кереги барбы? Биз ушуга биринчи ушулар баш көтөрүп чыкканда эле мен ушуларды айтып чыксам бардыгы жаман көрүшкөн. Кайдыгер карашкан. Андай болушу мүмкүн эмес деген. Бул нерсе күчөйүп барган сайын дегенмин. Мына бүгүнкү күнү токтотуш өтө кыйын болуп атат ушул нерсеничи. Бирок кандайдыр бир жол менен баары бир эмне болгон күндө дагы биз ушул нерсени токтотушубуз керек. Мисалы, бүгүнкү күнү дагы бир нерсени айтайын. Теңирчи, исламчы деп дагы бөлүнүп атышат. Мына ушуга дагы мен айтар элем, биз кыргыз бололу депчи. Биз ата бабабыздан калган ошо салтыбызды, каада салттарыбызды, үрп адаттарыбызды, кийимдерибизди, ырым-жырымдарыбызды кайрадан өркүндөтүп өстүрүп, кайрадан биз кыргыз болсок, Кудай буйрса, Кудай бизге берем эле деп турат. Кудай берет бизге. Биздин алдыбызда аябай сонун жакшы жашоолор күтүп турат. Болгону бизде бир жаман жагы бирөөдөн үмүт этип, ушул качан 5 сом берет экен, ушул качан 100 сом берет экен, ушул качан 1000 сом берет экен, каяктан жардам келет экен деп биз кимдир бирөөлөрдөн, бир пенделерден жардам сурап, ошон үчүн биз байкуш болуп атабыз да. Биз жардамды Кудайдан сурашыбыз керек эле. Өзүбүз аракет кылышыбыз керек эле. 1 сом тапсак дагы ошого шүгүр дешибиз керек эле да. Биз бүгүн эртең менен турдукпу? Кудайга шүгүр, көзүм көрдү, кулагым укту, бутум басты, тилим сүйлөп атат деп. Биз Кудайга чексиз шүгүр дегенге үйрөнбөй атабыз да. Ошон үчүн биздин жашообуз күндөн күнгө оорулашып атабыз. Анан биз бири-бирибизди жамандагандан башка, мына мисалы сизди өзүңүздү изилдеди. Сизден эч кандай күнөө тапкан жок да. Сиз эч жерде эч бир жаман нерсе кылган жоксуз. А бирок сизден таппай, сиздин жети атаңызды чукуп чыгып атат да азырчы. Мунун атасы тигиндей эле, мындай эле депчи. Анан биз бул бири-бирибизди чукуганыбыз менен бир ийгиликке жетишпейбиз. Биз наоборот мына паспорттагы улутубузду жоготконубуз аз келгенсип. Мына биз эгер ушунта берсек, 2 күндөн биринде митингге чыгып, сен кет, мен калам, сен жамансың, мен жакшымын, сенде мен кыйынмын дей берсек, биз өлкөбүздү жоготобуз. Мына мисалы биз үчүн ушу ата бабаларыбыз жанын берген, канын берген, эл үчүн, жер үчүн, суу үчүн биз жөн эле берип коюп атабыз. Мынакей деп элечи. Мына ошол ар бир нерсебиз үчүн Кудайдын алдында жооп беребиз. Мыйзам алдында жооп бербесек дагы биз Кудайдын алдында жооп беребиз. Ошон үчүн биз Кудайдан коркушубуз керек деп айткым келет. Бул айтылган нерселердин баары абдан туура, абдан орчундуу, туура. Ошону менен катары сиз көп нерселерде Кыргызстандын тагдыры, тарыхы, келечеги жөнүндө көп алдын ала айтып, алдын ала кулак кагыш кылгандарыңызды кийин ошолордун баары аткарылгандан кийин элдер ушул эже баягыда айтты эле, баягыда ютубта бар экен, интернетте бар экен, китептерде калыптыр, гезиттерде калыптыр да, ошентип жүрөт.
Айтымчы, алдын ала айтымчылык боюнча эми Кыргыздын азыркы күндө ушундай боло бермекчиби же өзгөрөбү? Сиз кандай көрөсүз шуну? Ушул суроону мага аябай жакшы бердиңиз. Мен ушуга бир кеңири токтолуп кетейин. Мисалы, мен кээ бирөөлөргө окшоп теспе кармап алып, же болбосо таш менен, же бир башка нерсе менен көрбөйм. Кандайдыр бир мага ушундай бир келет да өзүнөн өзү. Ушу алдын ала келгенде мен өзүмдү коерго жер таппай калам. Мына мисалы бир эле нерсени айтайын. Мына Курманбек Салиевич бийликте турганда Ак үйдүн алдынан өткөндө кан жыттанат эле. Мен Курманбек Салиевичти аябай сыйлайт элем. Чүйдө губернатор болуп тургандан баштап биздин мамилебиз бар болчу. Анан ошондо мен айттым, ушул Ак үйдүн алдында өткөндө кан жыттанып атат. Ушунун алдын алыш керек. Мына ушуга бир жаман нерселер, жаман кимдир бирөөлөрдүн тапшырмасын аткарып атышат. Мына ушул биздин кыргыз элибизге, өлкөбүзгө жакшылык алып келбейт. Мына ушул нерседен сактаныш керек деп мен ушуга окшогон көп нерселерди айттым. Анан кийин өзүн айттым, өзүнүн командасын айттым. Өзүнө жеткиришпейт. Мына бүгүнкү күнү деле Садырга жеткиришпейт. Эч качан чындыкты жеткирбейт жанында жүргөндөр. Анан баягы жерден сен каяктагы жок нерсени айтып атасың. Курманбек Салиевич Тейит урусунан Шералы хан Кудайархандын тукумунан бул өлбөс хан болот дешти. Өзүңүз элестетип көрүңүз да. Мына ошентип мени Кыргызстандан чыгып кеткенге аргасыз кылышты. Макул кууп чыгышты. Жөн эле чыгып кеткен жокмун. Ошондо мен 2008 жылы 11 январда саат 2-де Кыргыз Туусу газетасынын эмесинде мен ушундай Бакиевдин бийликке келиши Кыргызстандын келечеги деген тема менен пресс-конференция өткөрүп, анан ошо боло турган нерсенин бардыгын айтып, анан кийин мен өлкөдөн чыгып кеткенмин. Бирок мен ошол Курманбек Салиевичтин командасына терең ыраазычылык айтам. Эгерде ошолор мени Кыргызстандан чыгып кеткенге түрткү болбогондо, мен жөн эле катардагы көз ачык болуп мүмкүн жүрө берет элем. Азыр болсо? Азыр Кудайга шүгүр ошол мен чыгып кетип, ошол жактардан кагылдым, согулдум, көрбөгөндү көрдүм, жыгылдым, маңдайым жарылды, бутум сынды дегендей да. Анан Кудайга шүгүр мен ошол көп ийгиликтерге жеттим. Азыр эми дүйнө эли тааныйт. Жакшыбы жаманбы? Анан Курманбек Салиевичтер ошентип кетти. Эми угуп туруңуз. Кеткенден кийин мен келдим. Келдим дагы мен муну айтып койбосом болбойт. Мүмкүн унутуп калгандар эстер ушуну уккандан кийинчи. Анан мен келдим, Курманбек Салиевич кетти, ызы чуу, Ак үйдүн алдында баягы шейит кеткендердин немелери бар экен. Иши кылып, машина алып түштүккө кеттим. Минип алып. Кызыман кабар алайын депчи. Анан түштүккө барып, барганда мен өзбек кыргыз болорун билдим. Ошондой бир сезимдер келди магачы. Анан бирок буну мен тастыкташ үчүн өзүмдүн жакын подружка өзбечкаларга, кошуналарыма кирдим. Анан үйүндө сонун мебелдери, сонун жакшынакай нерселери жок. Анан не бул, ой, эмне кылдыңыз десем, ой, кызым той кылам деп, анан алып кетти дейт. Эми элестетиңиз, менин үйүм Мадыда. Ошо Мадыдагы кошуналарымдын үйүндөгү мебелдерди Андижанга же Кубага көчүрүп кетиши мүмкүнбү? Өзүңүз элестетип көрүңүз. Анан Ошский областной больницанын жанында базарчык бар эле. Ошол жерде менин подружкаларым бар эле, өзбечкалар. Анан кийин ажерке келдим. Бардыгы Алмакан келип калыптыр деп чай берип атышат. Бардыгы мени жакшы көрөт. Кошуналарым жалаң өзбечкалар. Анан кийин келсем, мен айтты, демең, бизге ушинтип курал жарак таркатты. Бизди автономия болосуңар, силер көпчүлүксүңөр деди.
Анан биздин эркектерибиз ошолорго даярданып атат деп эле ачык айтты сизге. анан эми эч ким мени айтты демең деди. Анан кийин биз балдарыбызды чыгарып бердик деди. Хатынларыбыз эртең бүрсү күнү кетебиз деди. Өзүңүз элестетиңиз, менин өзүмдүн Кудай Таалам берген касиетим менен алдын ала аян алып, сезип, бирок мен тастыкташым керек болуп, тастыктап, ошо жерден Кушбак деген бир жигит бар, Жылуу Суудан, жакшы кызматтарда жүрөт, авторитеттүү эле, мындай жакшы адам. Ошол жигитке айтып, ошол жигитти Исмаил Исаковго мени киргиздеп, оборона министри болуп турчу ошондо Исмаил Исаков дегенчи. Анан ошого ошол Кушбак деген киргизди. Анан ошол жактардан алган мен грамоталарымды, благодарственныйме медалдарымды Германиядан алган нерселеримди алып кирдим. Даже көңүл буруп карап да койгон жок. Анан кийин мен айттым, эмне болгон күндө дагы эми түндүктүк туугандар кечирип коюңуздар. Мен эч качан бөлүнгөн эмесмин, бөлүнбөйм дагы. Бөлүнүштү каалабайм дагы. Сиз дедим, эмне болгон күндө дагы түштүктүн кулунусуз дедим. Түштүктөн болосуз дедим. Түштүк элин апаат каптап атат. Бизде азыр өзбек, кыргыз болуп кетет. Көп адамдар кырылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сиз мага бир 5-6 удостоверениясы бар бирөөнү бериңиз. Жегени менен болсун, ичкени менен болсун, жатканы менден болсун. Мен ошол туугандарга алып барайын. Машинада отуруп турушсун. Мен кирип ошол туугандарга чай-пай ичип чыгам. Мен кирген үйлөргө 1-2 сааттан кийин кирип, баса калып, текшерип, ошол ар бир үйдөн курал жарак чыгат. Десем, каяктагы жок нерсени чыгарба, андай болушу мүмкүн эмес. Мына о жакта революциядан тажап турат адамдар. Көзүм ачык деп эле бирдемени сүйлөй бересиңер деп, өмүр бою ошол оборона министри болуп отуруп кала тургансып, мени кубалап чыкты. Анан мен ошол жерден чыгып, сиз тааныйсыз, Олжобай Токтосунов деген заманадан чыгып жүргөн журналист бар. Бүгүнкү күнү тирүү. Ишенбесем, мына ошолордон сураса болот. Ошого бардым ыйлап, телевидениядан чыгарчы, мен бир кайрылуу жасап коеюн депчи. Десем, жок, Алмакан чыгарбайт. Ошентип чыгарбай коюшту. Анан ал жака жүгүрдүм, бул жака жүгүрдүм, барбаган жерим калган жок, кирбеген эшигим калбады. Анан акырында чарчап мен Ошко кеттим. Анан ошол убакта Мукамбет Касымалиев деген бар. МЧСтин зам министри болчу. Өзү Көлдөн. Генерал. Ошол досум эле. Көп жылдардан бери биз бири-бирибизди билчүбүз, Акаевдин учурунан бери. Анан ошого бардым. Барып, өзбек, кыргыз болуп кетебиз. Сен деген мына аркалыксың. Сен бала чакаңды кетире берген. Ато мына аркалык деп сага бир зыяны тийип калбасын, дедим. Десем, каяктагыны сүйлөйсүң, Алмакан андай деп айтат го элдер. Башка көз ачыктар мынтип айтып аткан жок го. Тынч эле болот го, деди. Анан эми мен сага эскертип койдум дедим дагы, чай ичели деди. Болбой мен кетип калдым. Мына бүгүнкү күнү эгерде мага ишенбесе, мен ошо алдын ала айткандарымы тастыкташ үчүн Жанузаков Болот Чынбаевич деген бар. Ошодон барып сураса болот. Баарына мен бүт бардыгын чекеден мен айтып бере алам да. Себеби адамдар мындай ишениш өтө кыйын. Кийин анан эмне болду? Ортодон бир жума өтпөй, ошо Касымалиев Мукамбет деген мага чалды. Алмакан, сен тилиңде бар, тилиңди кесиш керек. Мына өзбек, кыргыз болуп кетти. Тарс турс деген ок атышууларды мага огузду. Муну менен эмнени айткым келип атат? Бардык нерсенин алдын алыш керек. Ошентип биздин түштүктө миңдеген адамдар өлдү. Эң өкүнүчтүүсү, биздин айылыбыздан начальник милициянын башы жок көмдүк биз. Башы жок көмдүк. Мына ошондо мен аябай өзүмдү коерго жер таппай, анан ушул ак үйдүн алдына келип, анан кийин мен кыйкырдым. Алмаз, сен деген мына жердегилерге 1 миллиондон акча бердиң. Бирден квартира бердиң. Себеби дегенде булар сага бийликти алып берди. А түштүктө канчалаган адамдар кырылып атат. Бир көңүл буруп коюп аткан жериң жок дедим.
Мына ошондо мени сүйрөшүп нара апарып берип келишти. Анан айттым, мени бир айтты дейсиңер дедим ошондо. Качандыр бир кезде. Мына азыр бардыгына Бакеевди күнөөлөп атасыңар. Бирок ушулардын бардыгына убактылуу өкмөт күнөөлүү болуп чыгасыңар. Бакеевдер акталат деп айттым. Бакеевдер менин душманым болсо дагы, мен ошонто айттым. Мына ошону уккандар бар бүгүнкү күнүчү. Мына бүгүнкү күнү мына ошол нерселер мына жаңырып атат. Мен мисал үчүн өзүмдү ойлогуп көрсөтөйүн деген жерим жок. Болгону бардык нерсенин алдын алып, айтып, сактап калганга аракет кылгым келет. Макул ишенбесин. Жөн эле угуп койсо, анан ошого бирөөгө кыйкырып айтпай эле ошо алдын алып эле сактанып койсо, Кудай дагы айтат го, сактанганды сактайм дейт, аракет кылганга берем дейт. Мына бүгүнкү күнү мен ушуну айтпайын дедим эле, бирок айтканга туура келип турат. Биз Садыр Жапаров менен Москвадан жолукканбыз. Садыр Жапаров мага бир комнат квартираны акчасын төлөп снимать этип алып берген. Мен жөнүндө Жапар Исабаева деген Тагдыр жана сыйкыр деген китепти жазган эле. Мына ошол китепти окуп түнү менен эртеси келип, эже, мына китебиңизди окуп мен ыйлаган жерде ыйладым, сүйүнгөн жерде сүйүндүм деп аябай экөөбүз жакшы мамиледе болуп, азырынча сен деген Кыргызстанга барбагын. Кыргызстанга барсаң, Кыргызстанга жетпей эле сени жолдон алып кетет. Азырынча сен үчүн убакыт келе элек, токтоп тур деп айтканмын. Кийин анан ортодон бузуклар чыкты. Алмакан Кара Суудан болот. Мелис Мырзахматовдун жердеши, Мелис Мырзахматовду чыгаргысы келип атат, сен эмес деген бир бузуку сөздөрүн чыгарышып, Садырдын башын тегерентишип, алып келишип, кандай гана азаптарды тарттырышты. Өзү мейли, балдарычы, жакындарычы. Мына ошол учурда Садырдын мойну кесилип жаткан учурда өзүбүздүн ошол Арузат айыл коомдук бирикменин 7 областтын лидери менен машинама салып алып, Садырдын атасына бардык. Мына ошондо атасы ушунчалык байгындай ыйлап, ана мен айттым, ыйлабаңыз дедим. Сиз дедим, кыргыздын маңдайына жаралган, кыргыз үчүн жаралган бир падышаны, ханды төрөткөн эркек мынтип ыйлабаш керек деп жакшы сөздөрүмдү айтып, анан ошол жерден ал киши батасын берип, анан ошондо ошол киши айтты. Ошол атасы айтты. Алмакан сотуна барып бир жолу катышып койчу. Ушинтип Садырды бузгандар болуптур. Ал эже Мелистин эжеси. Мелисти мен көргөн эмесмин өмүрүмдө. Ооба, бир райондон экенбиз, бир айыл өкмөттөн экенбиз, бирок мен өмүрүмдө көргөн эмесмин да Мелистичи. А мен Садырдын чайын иштим, анча-мынча ары бери басканыма тыйын тыпырын алдым. Туурабы? Бир күн туз ичкен жериңе 1000 күн салам айт дейт. Ал киши мага ишенип атса, мен кантип ошону мен жолдон чыгарам. Бирок биздин элибизде бар болсо көрө албайт, жок болсо бере албайт. Эң жаман жагыбыз, сен жакшысың деп сылап сыйпалап туруп, бир күн жардан кулатып берет. Мына мисал үчүн Сооронбай Шариповичте деле канча жолу кайрылуу жаздым мен. Канча жолу кайрылдым. Көңүл бурган жок. Жанындагылар жакын жолоткон жери жок. Айтып коеюнчу ушул нерсени депчи. Бирок жолотпойт. Мына бүгүнкү күнү дагы мисалы Садырдын жанына бүт патхаримдер, бүт ошол эски баягы алдым жуттумдар азгырып, жандарына топтолуп алып, чындыкты жеткирбей, пакта коюшуп, эртеңки күнү эмне болуп кетерин бир гана Кудай билет. Бүгүн бул болуп келген, боло бермекчи дегенде себеби дегенде адам ушунчалык куу, адам ушунчалык акылдуу, митайым, анан баягы таза ыймандуулар сыртта кала берет. Тегерегинде баягы мындайча айтканда кичине абийирин унуткандар, элди унуткандар,
айберин саткандар, уятын саткандар, ушундай адамдар болот да, алар бардык нерседен коркпостон ушул барып адамдын эки эле кулагы болот экен да. Анан эки эле кулагына эки киши айта берсе ошондой болот да. Эми бул нерсени абдан жакшы айттыңыз. Бул нерсе чындык дейли да билиш керек. Анан мен билгенден көп иштерди бүгүнкү күндө да жасап келатасыз. Акыркы 19-жылы өтө чоң эл аралык дүйнөдөгү аялдардын башын бириктирип Ысык көлдө форум өткөрдүңүз. Ошондой эле өзгөндө дагы ошондой эле бир форумду өткөрдүңүз. Уландысы Москвада болгонунда билем, ал жерде ушул сизге Мать мира деген наам ыйгарышканын дагы билем. Бул нерселердин бардыгы, жасаган иштериңиздин бардыгы буюрса келечекте үзүрүн элибиз көрөт деген үмүт менен айтып атам да. Анан ошол нерсе ошондон сырткары бир жакшы адамдардын мындай маанайын көтөргөн, ишеничин түптөгөн кыргыз үчүн алдын ала сөзүңүз барбы? Же ушундай эле жалаң ушул эме менен? Жок, мен мынау 32 боз үй тигип, кыргыздын каада салт үрп адаттарын, ырым-жырымдарын, тамак аштарын, кыз кубулмай иши кылып оюн зоокторун бүт бардыгын өзүбүздүн улуттук кийимдерибиз менен бул дүйнөгө таанылттым да. Биз кыргыздар мурдагыдай эле духубуз күчтүү, ойлогонубузду бербеген, ушундай өжөр калкпыз деген мааниде айрыкча энелер. Биздин ошо жети областын менмин деген келечекке кайдыгер карабаган лидер энелери, эжелерим, сиңдилерим, кыздарым ортодон 50 сом, 100 сомдон бизди шотко салып, мына ошол нерсенин баарын өткөрдүк. Анан форумга келгенде 3 күн ошол эл аралык форум өткөрдүк Ысык көлдө. Бардыгынан өкүнүчтүүсү ошондо дагы биздин мына ак үйдө отургандарыбыз 19-жылы 18-19 20 октябрда. Эми аттарын атабай эле коеюн, уялып калышпасын. Чакырып алып, сизди ким каржылап атат? Булундай иштерди премьер-министр уюштура албай жүрсө, сиз кантип уюштуруп атасыз? Сиз кимдир бирөөнүн тапшырмасын аткарып атсаңыз керек. Ушунча кеткен финансыны, ушунча кеткен каражатты ким сизди каржылап атат? Деди да. Рахмат эже. Биздин кыргыздын каада салтын дүйнөгө таанытып атабыз дегендин ордуначы. Ана мен айттым. Биздин энелерибиз бар экен дедим. Келечекке кайдыгер карабаган дедим. Кыздарыбыз бар экен. Эртеңки күн ойлогон дедим. Бүт энелердин жардамы менен, энелердин ошо пенсиясы менен, энелердин тапкан акчалары менен биз ушул нерселерди жасап атабыз деп аларга айттымбы, бүттү. Анан ошол форум өткөндөн кийин Москвага чакырып, бизде Москвада эме деген бар. Власть женщина деген бар. Женский диалог дегендер бар. Мына ошолордун диалог партиясы бар. Партиясы бар, коому дагы бар, кыймылы дагы бар, булордуку дагы ошондой. Анан мына ошолордун лидерлери менен сүйлөшүп алар келген. Анан биздин жасап аткан иштерибизди көрүп, анан ошо барып, анан ошо жерден духовный лидер деп, анан дүйнөнүн энеси, духовный лидер деп таанып, дүйнөнүн энеси деген наам беришти. Анан ошондо билесизби, биздин кыргыздардын улуттук кийимдерин кийип жүрдүм да. Бардыгы ошо биздин улуттук кийимдерге кызыгып, даже бир эле нерсени айтайын сизге. Ошол бирөө менен Володя дегенди билесиз? Мына ошол менен Кремльге кирип баратабыз. Даже ошол жака кирип баратканда, баягы менин формамды көрүп, тиги пропуск алчу жер унутуп калып атпайбы, паспортту көрчү жерчи. Өзүңүз элестетиңиз. Кайра чыгып келатканда, извините, кечирип коюңуз деп анан кийин баягындай регистрация кылып атат да. Көрдүңүзбү, биздин кыргыздын
Элечеги кыргыздын улуттук кийимдери кандай сүрдүү көрсөтөт, кандай жагымдуу көрсөтөт. Биз ошол өзүбүздүн жакшынакай кийимдерибизди кийбестен каяктагы бирөөлөрдү байытып, бирөөлөрдүн кийимдерин кийип, ушундай бир жыргап атабызбы дегим келип атат. Вактыбыз ченелүү. Ошого карабай, маселен, сиздин 18-17 жылдары ушул биздин ата бабадан калган акчалай мурасы бар. Ошол жөнүндө интернетке, телевизорго айтып чыккансыз. Бирок ошондо дагы сизди бир топ каралап, бирок бүгүнкү күндө ошол нерсенин рас экенин көпчүлүк ишенип, ошол боюнча кол коюулар, иштер башталып атат да. Мен бул тема боюнча кийинки берүүдө кайрылгым келет. Кийинки берүүдө өзгө. Азыр болсо эми эне катары элибизге тилегиңизди, каалооңузду айтыңыз. Урматтуу кыргыз элим, эмне дегим келет? Биз ар бир сөзүбүздүн энергиясы бар, деми бар, күчү бар. Биз бири-бирибизге болгону мээримибизди гана төгөйлү. Эч качан биз бири-бирибизди жамандабайлы. Жаман дей берсек, жакшысын бизге эч ким бербейт. Рахмат. Бүгүн бир улуу бир маек монолог кылып бергениңизге чоң ыраазыбыз. Эми бул нерселерден ар кимибиз өзүбүзгө сабак алабыз деген оюбуз бар. Айтылган нерсе албетте терс нерселер өтө эле көбөйүп кетти. Элибизде, кыргызыбызда, улуу кыргызыбызда аттиң деген нерселер көп болуп атат. Ар кимибиз өзүбүзгө, өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө үңүлүп, өзүбүздүн ата бабалардын калтырган аманатына кыянаттык кылбастан кадам таштоо убагы келди. Сөзсүз болот экен мындай нерселер, боло берет экен. Бирок ар кимибиз өзүбүз жыйынтык чыгара турган мезгил келди. Ар кимибиз. Биз айтабыз, келечек балдардыкы дейбиз. Бүгүнкү жасаган иштерибиздин бардыгын, запкысын эртеңки биздин урпактарыбыз көрүп калбашы керек. Эң негизгиси мына ушул. Кудайга шүгүр. Бүгүн барыбыз, жашайбыз, өтөбүз. Бирок тетиги кылымдын кырына чыгып карасаңыз, кылымга арткан кыргыздын аманатын аягына чейин аткарып берүү баарыбыздын кыргыз элинин парызы. Эсибизге келели, этегибизди жыялы. Бар болуңуздар. Арыбасын аруу кыргызым.